Жалпы кеңештеги Кыргызстан фракциясынан депутат Дамирбек Асылбек уулуна, аны менен кошо кармалган Чыңгыз Абакиров менен Уланбек Мурадиловго Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 234 беренеси, Евразия экономикалык биримдигинин бажы чегарасы аркылуу мамлекеттик иш милдеттерин аткарууга ыйгарым укук алган адам тарабынан ири өлчөмдө товарларды жана башка буюмдардын алынып өтүшү, 264 трансулуттук кылмыш тобуна жана трансулуттук кылмыш уюмуна катышуу беренеси менен айыпталды. Бул тууралуу Тенгриньюз сайты Алматы шаардык сотунун маалымат кызматына шилтеме берип жазып чыкты. Алматынын Алмалы райондук соту 17 февралда 3 кыргызстандыкты 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Баласын баштыкка салып, дивандын астына салып өлтүргөн келинге кылмыш иши козголду. Бул туурасында Говорит ТВ сайтына Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Баласын баштыкка салып, дивандын астына катып койгон келинге 100-чү берене, эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүүсү менен кылмыш иши козголду. Ымыркайдын өлүмүнө айыпталып жаткан келин учурда ден соолугуна байланыштуу Чүй облустук ооруканасынын төрөт бөлүмүндө дарыланып жатат, дейт басма сөз кызматынан. Эске сала кетсек, Аламүдүн районуна караштуу Восток айылында келин өзү төрөп баланы баштыкка салып дивандын астына катып койгондугу тууралуу маалымдалган. Андан кийин келин дарыгерлерге дааратканада төрөп алдым деп билдиргендиги белгилүү болгон. Бокс боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Данияр Жусубалиев менен биргеликте Казакстандын Алматы шаарында окуу машыгууларын баштады. Бул тууралуу Жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги кабарлады. 19 февралда башталган машыгуу 4 мартта жыйынтыкталат. Буга спорттун олимпиадалык туру боюнча дирекция тарабынан 325 000 сом бөлүндү. Эскерте кетсе, курама команда ушул жылдын 18 августунан 2 сентябрга чейин Индонезиянын борбору Жакартада өтө Азия оюндарына карата даярдык көрүүдө.